ар бирибизде кайгыруу бар. Бирок ушул башыбызга келген кыйынчылыктардын баары, кайгылардын баары, оорчулуктун баары сиздин пайдаңыз үчүн экенин жакшы билишиңиз керек. Балким ошондой кыйналбасак бүгүн мындай адам эмес элек. Балким кыйынчылык көрбөсөк мындай ийгиликке жетпейт элек. Ар бир ийгиликтин жетүү үчүн кыйынчылык бар, оорчулук бар. Жыргап эле дароо болуп калат, ал мүмкүн эмес. Жок, балким ошол сиз менен менин жакшылыгым үчүндүр балким. Акча жетпей атканы балким сиз экөө үчүн жакшыраактыр. Кудай таалам сынап аткандыр. Жусуф алейхиссаламдын окуясын караңыз. Жусуф алейхиссалам түрмөдө жатты, кыйналды, азап чекти. Түрмөдө Жусуф алейхиссалам менен дагы эки адам жашайт эле. Жусуф алейхиссалам аларга аябай жакшы мамиле кылчу. Алар түрмөдөн чыгып баратканда Жусуф алейхиссалам кыйналды, алар чыгып кетти. Жанында жүргөн жолдоштор чыгып кетти. Бирок бирөөсү чыгып кетти, барып кызматчы кул болду. Бирөөсү чыгып өлүм жазасына тартылды. Алар чыгып кеткенден кийин Жусуф алейхиссалам дагы 7 жыл түрмөдө жатты. Бирок 7 жыл түрмөдөн чыгып эмне болду? Казынага башчы болду. Падышанын казынасына башчы болду. Балким ийгиликтин, жакшылыктын кечирагы сиз үчүн пайдадыр балким. Жакшылыктын кечирак келгени балким мен үчүн пайдадыр. Мен үчүн жакшыраактыр.